жеткиребиз. Сунуштарыңыздарды бул жакта дагы айтып атат. Камакка алынган балдар боюнча аны дагы биз азыр сүйлөшөлүк. Сиз азыр айтып кеттиңиз, мына вице-премьер-министр боюнча бул маселени биз да жеткирип албетте айтабыз. Бирок мен сиздерге айтып коеюн, урматтуу туугандар. Негизинен биякта сабырдуулукка чакыртып атабыз баарыбыз. Сабырдуулукту кармайлы. Ушуну менен бирге мен айтып кетейин, өкмөт тарабынан кандай азыр иш-аракеттер жүрүп жатат. Негизинен биздин эң негизги максат бул тынчтыкты сактоо ал жерде, курал колдонбоо чек арада. Биз бул жака келе жатып, чек ара кызматынан тактадык маалыматты. Азыркы учурда абал тынч. Максат айында премьер-министр, вице-премьер-министр иш сапары менен жүрүшөт ал жерде. Жаракат алган жарандарыбыз боюнча 10 киши азыркы учурда Бишкекке учуп келе жатышат. Аларга тез медициналык жардам көрсөтүлөт. Саламаттык сактоо министрлигинин адистери даяр болуп турушат. Жаракат алгандарыбыз келер самат алар больницаларга жеткирилет. Мындан тышкары каза болгон боюнча албетте жардамдар көрсөтүлөт. Биринчиден терең кайгуу менен ушуну биз дагы айтып атабыз. Абдан биз үчүн терең кайгуу болуп жатат. Учур менен пайдаланып үй бүлөсүнө, жакын туугандарына көңүлүбүздү айтабыз. Биз үчүн бул өтө чоң жоготуу болуп отурат. Бул боюнча өзүнчө дагы маалыматтар берилет. Негизинен биздин максатыбыз азыр ошол жерде абалды кармоо, курал колдонбоо, эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүү болуп жатат. Сиздерди